Саламатсыздарбы, менин ардактуу жана кымбаттуу угуучуларым. Жашоо окуялары каналынын ишенимдүү көрөрмандары жана бүгүн бизге биринчи жолу баш багып жаткан кадырлуу конокторум. Сиздердин ар бириңиздердин үйүңүздөрдө аманчылык, калайык журтта тынчтык, жүрөгүңүздөрдө жылуулук болушун каалайм. Ар бир аткан таңыңыздар үмүт менен башталып, ар бир баткан күнүңүздөр кубаныч менен аяктасын. Биздин каналыбыз бул жөн гана жомок же ойдон чыгарылган окуялардын жайы эмес. Бул ачууда, таттууда, адилеттүү, кээде адилетсиз да болгон реалдуу турмуштун күзгүсү. Биз күнүмдүк турмуштун агымында баратканда көп нерсеге көз жумуп, көп нерсени байкабай калабыз. Ал эми башка бирөөлөрдүн башынан өткөн окуялар бизге чоң сабак, өмүр мектеби боло алат. Бүгүн сиздерге сунуштай турган чыгармабыздын аталышы алдануу. Алдануу. Бул сөздү укканда ар бир адамдын көкүрөгүндө катылып жаткан өкүнүч же сыздаган жара ойгонушу мүмкүн. Сүйүүдөн алдануу, достуктан алдануу, жакыныңдан, атүгүл өз үмүтүңдөн алдануу. Негизи адам баласын эң каттуу жаралаган нерсе сырттан келген кастык эмес, ишенип жүргөн адамыңдын чыккынчылыгы же жалган убадасы эмеспи? Бүгүнкү окуя жөн гана бир кыздын же бүлөн тагдыры эмес. Бул мейкиндиктеги миңдеген адамдардын өкүнүчү, турмуштун ачуу сабагы жана акырында калыбына келген адилеттүүлүктүн таржымалы. Андыктан урматтуу угуучум, ар бир сөзгө, ар бир сапка көңүл буруп, каарманыбыздын тагдырын бирге баштан өткөрөлү. Чыгармабызды баштайбыз. Айылдын чет жакасындагы чакан бирок ширин үй бүлөдө Асел аттуу бойжеткен кыз жашачу. Асел тунук, сулуулугу, таза кыялы жана эч кимге жамандыгы жок, ак көңүлдүүлүгү менен айылдаштарына кадырлуу эле. Мектепти бүткөндөн кийин ал шаарга барып, дарыгер болууну кыялдана турган. Себеби анын апасы каттуу оорулуу болуп, Асел өмүр бою апасын айыктырууну каалайт эле. Асел кичинекей айылдагы турмуштун кыйынчылыктарына карабай, дайыма жылмайып жүрөр эле. Бирок анын тагдыры башкача жазылган экен. Күндөрдүн биринде айылга борбордон келген сырткы келбети сыпайы, тилинен бал тамып сүйлөгөн Нурбек деген жигит пайда болду. Нурбек шаардагы чоң компаниялардын биринде иштейм деп, айылдагы жаштарга өзүн ийгиликтүү бизнесмен катары көрсөттү. Асел дээр эле Нурбек кыздын көзүнө тигиле карап: "Сен бул айылда кала турган кыз эмессиң. Сенин сулуулугуң, сенин акылдуулугуң чоң шаарга, жаркыраган келечекке татыктуу. Мени менен барсаң, мен сага бардык шартты түзүп берем. Окууңа жардам берем, апаңды борбордогу эң мыкты клиникага дарылатам." Бул убадалар Асел үчүн айтылган эң таттуу музыкадай угулду. Ооруп жаткан апасынын айыгып кетишин суранган Асел Нурбектин сөздөрүнө толугу менен ишенди. Сүйүү жана ишенич адамдын көзүн сокур кылат эмеспи? Асел Нурбекти жаратуучунун өзү жиберген куткаруучусу катары көрдү. Арадан бир нече ай өтүп, Асел Нурбекке турмушка чыгууга макул болду. Айылдагы чакан топтолуудан соң Нурбек аны борборго алып келди. Бирок шаардагы турмуш Асел кыялдангандай башталган жок. Нурбектин "Менин батирим" дегени ижарага алынган эски бөлмө болуп чыкты. Бизнес убактылуу кыйынчылыкка учурап жатат. "Асел" деп Нурбек аны жубатты. "Көгөрүп иштешибиз керек. Сага азырынча окууга тапшырууга эртерээк. Андан көрө мен бир чоң долбоорду баштап жатам. Ошого убактылуу каражат керек." Нурбек Аселдин ишеничинен пайдаланып, анын айылдагы ата-энесинен калган акыркы малынын, кары картаң апасынын жыйнап жүргөн пенсиялык акчасын бизнеске жумшайм, 2 эсе кылып кайтарам деген убада менен алды. Асел бардыгына чыдады. Эртең баары жакшы болот. Нурбек мага убада берген деп өзүн сооретту. Бирок убакыт өткөн сайын Нурбектин мүнөзү өзгөрө баштады. Ал үйгө кеч келип, спирт ичимдигин ичип, Аселди баалабай, "Сен айылдыксың, эч нерсени түшүнбөйсүң" деп басынта баштады. Бул Аселдин биринчи алдануусу эле. Окууга кире албады, апасын дарылата албады. Тескерисинче жакындарынын акыркы тыйынына чейин ишенип Нурбекке берди. Ошентип арадан 1 жыл өттү.
Асел боюнда бар экенин билди. Бул кабар аны кубандырып, Нурбек өзгөрөткө, үй бүлөгө жоопкерчиликтүү болот деп үмүттөндү. Бирок тагдырдын ачуу соккусу алдыда болчу. Бир күнү Нурбек жумуштан кайтпай калды. Телефону өчүрүлгөн. Эртеси күнү Асел аны издөө үчүн Нурбектин мурда айткан кеңсесине барды. Ал жактагылар Нурбек аттуу адам аларда иштебегенин, тескерисинче ал карыздарга батып, бир нече адамды алдап качып жүргөнүн айтышты. Үйүнө көз жашын төгүп кайткан Асел эшигинин алдында бир бейтааныш аялды көрдү. Ал аял Нурбектин мурунку мыйзамдуу аялы экен. Нурбек Аселди эч качан ЗАГСка каттаткан эмес. Айылда жөн гана молдого жалган нике кыйдырган болуп чыкты. Ал тургай Аселдин атынан алынган чоң суммадагы микрокредиттер жана карыздар гана калган эле. Ошентип Асел капысынан бардык нерсесин жоготту. Абийирин жана ишеничин, жакындарынын акыркы үмүтүн жана эң өкүнүчтүүсү сүйгөн адамынын чындыгын. Ал босогодо отуруп алып өкүрүп ыйлады. Анын дүйнөсү талкаланган эле. Эмне үчүн? Мен сага ишендим эле го. Менин күнөөм эмнеде деп боздогон үнү бош калган бөлмөдө жаңырып турду. Жалгыз калган, боюнда бар, карызга баткан Асел депрессиянын эң терең түбүнө түштү. Бир нече жолу жашоодон кечүүнү да ойлонду. Бирок анын ичинде согуп жаткан кичинекей жүрөк, анын курсагындагы наристеси ага күч берди. Жок, деди Асел көз жашын ачуу сүртүп. Мен жыгылдым, бирок менин тагдырым ушуну менен бүтпөйт. Мен алдандым, бирок мен сынбайм. Асел ошентип аялга кайткан жок. Ал апасына бул ачуу чындыкты айтып, анын жүрөгүн оорткусу келбеди. Ал шаарда калып, эң оор жумуштарга кирди. Күндүзү пол жууп, түнкүсүн бычмачылыкты үйрөндү. Асел күнү түнү тынбай иштеди. Убакыт өтүп анын эмгекчилдиги, тазалыгы жана адамдарга болгон мамилеси өз жемишин бере баштады. Ал чакан тигүү цехин ачты. Убакыттын өтүшү менен анын бизнеси кеңейип, өзү сыяктуу турмуштун соккусунан алданып, кыйынчылыкка кабылган аялдарга жумуш бере баштады. Ал арада Асел апасын шаарга алып келип, эң мыкты дарыгерлерге көрсөтүп, анын ден соолугун калыбына келтирди. Алданган кыз эми өз бутуна бекем турган, акылман жана күчтүү аялга айланган эле. Жылдар өттү. Арадан 8 жыл өткөндөн кийин күндөрдүн биринде Асел өзүнүн чоң тигүү фабрикасынын алдында токтоп турган кымбат баалуу унаасынан түштү. Дал ошол учурда фабриканын жанындагы таштанды челектердин жанында чупуну, кир кийинген, жүзүнөн арактын табы билинген байкуш адамды көрдү. Ал адам Аселди көрөр замат токтой калды. Бул Нурбек эле. Алданган, бардык нерсесин казиного жана аракка алдырган, мыйзамдан качып жүрүп ден соолугунан ажыраган, кароосуз калган Нурбек эле. Нурбек Аселди дароо тааныды. Анын көзүндө өкүнүч, уялуу жана таң калуу бар эле. Ал титиреген үнү менен: "Асел, бул сенсиңби? Кечир мени" деп шыбырады. Асел ага карай кадамдады. Анын жүрөгүндө мурдагыдай кек же өч алуу сезими жок эле. Жөн гана терең аяныч бар болчу. "Мен сени эбак кечиргем, Нурбек", деди Асел салмактуу үн менен. "Сен мени алдадым деп ойлогонсуң, бирок сен мен эмес, өзүңдү алдапсың. Сен менин келечегимди убактылуу уурдаганың менен мени күчтүү кылдың. Ал эми өзүңдүн өмүрүңдү, адамгерчилигиңди жана келечегиңди биротоло жоготтуң." Асел капчыгынан бир топ акча чыгарып Нурбектин колуна карматты да: "Бул сага тамак ашыңа, киши болуп жашаганга аракет кыл" деп аркасына бурулуп басып кетти. Дал ошол учурда Аселдин жанына 8 жашар сүйкүмдүү уулу Үмүт чуркап келип, апасынын колунан кармады. Алар жаркыраган келечекти көздөй кадамдап бара жатышкан. Ал эми Нурбек колундагы акчаны кармап, өзүнүн талкаланган жашоосуна карап өкүрүп ыйлап кала берди. Бумеранг мыйзамы иштеген эле. Кадырлуу жана урматтуу менин угуучуларым,
Мына ушуну менен бүгүнкү алдануу деп аталган ачуу да сабак боло турганда окуябыз соңуна чыкты. Бул окуя бизге эмнени үйрөтөт? Турмушта алдануу бул эң оор сокку. Бирок алдануу сиздин жашооңуздун аягы эмес. Адамды алдап кеткендер убактылуу жеңишке жеткендей көрүнүшү мүмкүн. Бирок турмуш таразасы дайыма адилеттүү. Өзгөнү алдаган адам түбөлүккө өз тагдырын, өз келечегин алдаган болот. Бумеранг мыйзамы эч качан жаңылышпайт. Эгерде араңыздарда бүгүн бирөөгө ишенип, алданып, көңүл калып сыздап турган бирөө бар болсо, сизге айтарым, сынбаңыз. Асел сыяктуу өзүңүздөгү ички күчтү табыңыз. Жыгылган жериңизден кайра туруңуз. Түн канчалык караңгы болсо, таңда ошончолук жарык болот. Ишеничти жоготпоңуз, бирок сокур ишеничтен сактаныңыз. Жаныңыздагы адамдардын сөзүнө эмес, кылган ишине баа бериңиз. Кымбаттуу угуучум, видеонун аягына чейин укканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Эгерде бул окуя сиздин жүрөгүңүзгө жетип, ой салган болсо, видеого лайк басып, өзүңүздүн пикириңизди комментарийге жазып калтырыңыз. Сиздин пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле бул окуя башкаларга да сабак болуш үчүн жакындарыңыз менен бөлүшүүнү да унутпаңыз. Сиздерге узун өмүр, бекем ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Сиздерди эч качан жакындарыңыздар алдабасын. Айланаңыздар таза, ишеничтүү адамдарга толсун. Кийинки жаңы, кызыктуу жана таасирдүү окуяларда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.